Урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы. Адылбек Алиевич, менде бир эки суроо бар тактоо иретинде мындай. Бул жерде мен карап чыктым, бир топ өзгөртүүлөр бар экен. Фонддордун тагдыры кандай болот келечекте? Деги эле бюджеттик фонд же бюджеттик эмес фонд деген түшүнүктөр болобу, болбойбу? Жок, бюджеттик эмес фондду бюджеттик кодекстин талаптарына ылайык бюджеттик каражаттарга түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз бул жерден фонддорду алып салдык. Бюджет тарабынан түзүлө тургандарды, может, фонд эмес, башка түздөн түз баягы республикалык бюджеттен каржылайбыз да. Ушул жерде каржыланчу жанагы иш-чараларга. Мен айтайын деген мына экологиялык фонд боюнча да. Өзүңүз билесиз, убагында бул фонд боюнча максимум бир 400 миллионго чейин чогулган да. Бул боюнча Мирлан Багыш, биз мындай деп сүйлөштүк. Бул жана 15-чи беренесине карата бул бюджеттик эмес фонд деп белгиленгендиктен биз муну жокко чыгарып, бирок биз кечөөгүндө сүйлөштүк ушул гаусылка менен, жана фонддун эмелери менен. Биз муну фонд эмес, жана центр деп, андан кийин бюджеттен каржылап туруп, бюджеттен каржыланат да бул иш-чаралардын баардыгы. Ушул жана ошо экологияга багытталган. Бюджеттен каржыланат, бирок анын эгерде бюджеттен каржыланып, анда чогултуу маселеси кандай болот? Анда кызыкчылык болбойт алардачы? Жок, ошо канчалык чогулса, Канча чогулса ошонун баары кайтарылып берилеби? 100%? Ооба, ошондой кылабыз да. Бул ошону өкмөт токтоо менен бекилеби анда? Ооба. Жол жобосу башкасы Бюджетти кабыл алып атканда ошол чогулткан суммасын аларга эле өзлөрүнө кайра беребиз да, канчалык чогулса. Андай болсо жакшы, себеби экологиялык фонд бүгүн иштеп жатат. Эгерде кайтарым кайра 100% боло турган болсо, анда кызыкчылык дагы деле болот, чогултуу ошол бойдон объем калат, мындан ары өсөт. Анда мен сизден стенограмма үчүн сурап алдым. Сиз да айттыңыз, анда өкмөт токтом боюнча жумуш алып барасыз да өзүңүз анда. Рахмат. Башка суроо жок. Мирлан Исакбекович, туура маселе көтөрдүңүз. Себеби жанагы фонддор боюнча кодексте же мыйзамга киргизип койсо, кийин өзгөртүүлөр болгондо өтө татаалдаштырып коебуз да ошо мекемелер үчүн. Анда мыйзамга өзгөртүү менен гана баягы чыгаша кылганга туура келет да. Ошон үчүн Адылбек Алиевич туура айтты, бул өкмөттүн токтому менен чечилсе бул жакшы болот. Рахмат, түшүндүм. Рахмат.